Бул жерде бир эле эреже бар, бир кошуу бир. Анан барабар эки болот да. Негизи шерикчилик маселесинде бар. Бизнес кылган учуруңузда дагы бир иш баштаган учуруңузда негизи эле шерик менен кылыш. Кээ бирөөлөр шерик бар, алдандым, шерик бар, күйдүм дейт. Бирок шерикчиликтин берекеси өтө күчтүү болот. 1+1 плюс 2 эмес, 1+1 плюс 11 болот. Эгер чындап бири-бирин алдабаган, адал иштей турган болсо, Мисалы бир эле жөнөкөй мисалды айтып коеюн. Жумуртка бизнесин баштаган. 3 дос жумуртка бизнесин баштаган. Пайдасын 3кө бөлгөн. Биринчиси кайра иштетүүгө, экинчи бөлүгү өзүбүзгө, жеке пайдабызга, үй бүлөбүзгө, башкага дегендей, жеке өзүбүзгө дегени да. Бирөөсү 1% ар дайым кайрымдуулук кылабыз деп, ушул ниетте жумуртка бизнесин баштап, азыр карасаңыздар бүт эле бар жерде жумуртка. Айтайын деген маселе эмне? Эгерде чындап бөлүштүрүп, бири-бириге адал болуп, бири-бирин алдабай турган болсо, аманатка кыянат кылбай турган достор боло турган болсо, шерикчилик маселеси өтө жакшы. Эгер ишеничтүү адамды таба алсаңыз. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, 1+1 2 эмес, 1+1 11 деген ушул. Береке көпчүлүктө бар да. Мисалы 2 адам тамак жесе, 2-никке 4 тоет. 4 тамак жеп аткан адам тамагына 8 адам тоет. 8-никине 16 адам тоет. Дегенки бөлүш дегени да. Сизде бар нерсе балким анда бар. Алдыга көрө албастык кылып алып бир жумушту кылып атса, ушундай кылып атат дебестен, ага барып жакын достошуп, андан көп нерсе үйрөнүшүңүз мүмкүн, ал сизден көп нерсе үйрөнүшү мүмкүн. Ошол жаатты дагы өнүктүрөсүз. Бул дегени рызык маселесинде көрө албастык кыл деген эмес да. Рызык Аллахтан. Сизге дагы ага дагы аталган жери бар бардыгын. Кайсыл жерге кирсеңиз дагы береке бар, Аллахтын берекеси бар, берет сизге сөзсүз түрдө өзүңүзгө керектүү маселени. Шаарда магазин көп, бирок ага кире турган адамдар дагы көп. Врач көп, күн сайын окушуп атат, күн сайын кетип атат жумуштан дагы. Айтайын деген маселе бардыгы эле ооруп атат, бардыгы эле барып атат врачка. Бул меники эмес, бул жерде акча жок. Жок, кызыксаң ошол жерге кирсең, бул өтө жакшы. Анын кызыгуу жоголуп кетет барган сайын. Барып кыйналганда кызыгуу жоголот да. Ошол үчүн өзүңдү мажбурлашың керек. Күн сайын кылыш үчүн өжөлүк таба билишиң керек. Кааласаң, каалабасаң мажбурлашың керек ошол нерсеге. Ошондо бир жыйынтык болот. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, шерикчилик коркунучтуу маселе эмес. Ошо суроо берген үчүн айтып атам. Шерикчилик жакшы маселе негизи. Берекелүү иш да.